Гриппа Медфлю бардығы ойдағыдай. Ластандыру, сезін сыналғыңыз әлемдей тармағына қошылды. Урматтуу айымдар жана мырзалар, назарыңыздарда элемдей долбоордун 2-чи сезону. Менен окуялар, көргүнөмү биз нугарман, сыналгыдан көрө тырыстаным, бир да чыгарылыш калтырман. Электегин айтканын элдим, эркин сөздү айтканы келдим. Угуп жатсаң жаңыланып, Кыргызстандын өсүп бараткандан белги. Камалбагын ойлорго дең, күлкү менен күмөндөрдү жеңгин. Өнөрүң болсо өргө чапкын, досум ойлобостун, элиң эмне дерин. Сержант Қасымов, документтеріңіз. Документ әзір. Ичі олыңар сүйер? Оке, кішінелі ешкеміз, чын дос балдармен аз үйлену тойға бартауыз. Тойға бартасың бі? Тойға бартауыз. Ичі олдық, ақша берейін, жоқ. Тойға баратсаң, тімелі қой. Ақша беріп қой. Біз қырғыздар адам кершіліктімізде, тұрау. Тімелі қой, тойға баратсаң. Жоқ, ақша бар, қанша берейін? Ақшаны сұрау әлем. Бары өр тойға. Андан көрі ошол ақшаны жаштарға қошып чалып қой, тұрау. Негізі қырғыздар бір-бірін түшініш керек. Ертең мен де той, бір сүгін сен де той, тұрау. Байке, көбірек берейін бе? 1000 сом берейін? Жоқ. Ошол 1000 сомды алда, андан көрі үй бүлөңгенен чоғу, бір сонын тамақ жасап жегіле, шашлык жасап жегіле. Тұр, ақыл байке. Керегі жоқ қой ақша? Жоқ, керегі жоқ, бары өр. Бары өрейін бе? Точно бары өр. Жаштарға салам айтып қой. Рахмат байке. Давай. Құдай сақтасын. Саламат урматтуу достор, силер менен кайрадан ТК Channel. Бүгүн болсо биз лайфхак үйрөнөбүз. Тиги, лайфхак деген эмне эле? Лайфхак жана жашоодогу неме да? Жашоону оңойлоштура турган хитросттар. Хитрость деген кыргызчасы кандай эле? Ушундан болот. Урматтуу достор, бул болсо ТК Channel. Бүгүн болсо мен силерге бир лайфхак үйрөтөм. Лайфхак. Биз болсо деген токойго барбай эле кышкыга отун даярдаганды көрсөтөбүз. Кет. Мына урматтуу достор, ушундай тактайчалар чыкты. Калгандары сынып калганы мен очакканда апарып койдум. Мондай түздөрдү болсо кайра башка жерге колдонсо болот. Мына ушундай сонун лайфхак. Дагы эмне кылып атасың? Ай, бул туалеттен не усталгай? Ай, ата, бул неме? Бул лайфхак. Айда акбак, атаң гана озон. Мына достор көрдүңөрбү? Ушундай түз таякчалар бар болсо, кайра ушинтип туалетти ордуна тургузуп койсок болот. Бул дагы өзүнчө лайфхак, мына экинчи лайфхак бизден болуп атат. Ай балам. Атаңды озуна урайын, ай. Ай, тоок калан эмне бузуп салдың? Ата, бул неме? Токто! Эгерде силерде тоок кана жок болсо, бир холодильник чоң болсо, тооктордун баарын союп туруп ичине салып салса болот, ана күн сайын мондай гриль жесе болот. Ай, токо. Атаңды озуна урайын буласы. Ай, тооктун баарын эмне союп салдың, я? Бай, анын деген жарымы тиги таякең доктор эмес беле? Эмне деп жооп берем ай? Бай, баарын союган жокму? Жарымы качып эле кетти мындай. Эмне деп жооп берем? Ай, сакы, сен да ургудай албаган болот экенсиң. Алчы балыңызды. Айбек! Айбек! Мен анан ырак чыгам, анан келчи. Макул. Урматтуу ата-энелер, балдарыңыздарга телефон алып берип койгулачы. Ала тока. Мен 20 мүнөттөн келем, үйүңөн чыгар. Көчөдө бүт балдарда бар экен фондуна ыраазычылык билдиребиз.
Оны оңдотуп берели деп атам мага. Ата, канча жолу айтып атам, болбойт мунуңар. Эски болуп калган телефон, оңдолбойт. Оңдотуп берели мага, эчтекени билбейм. Эски дебе. Оңдоткула. Ата, бул кирпичте эмне кыласыз? Кирпичтебе. Эч ким көтөрбөйт. Мен көтөрөм. Сен калп эле мага. Единица салганга кирбейт деп да калп эле мага. Ата, единицадан эмес, бул өзү эски телефон, муну оңдотсо болбойт. Таң озгуран жасат бер мага. Ата, жаңы телефон алалычы сизге. Башканын кереги жок, эски эмес. Ата, коюңузчу, ачууланбай. Биз сизди жакшы көрөбүз да. Бул телефон чындап эле болбой калды. Мына андан көрөк сонун жаңы телефон бар. Караңызчы. Бул эмне? Жаңы телефон. Мунун баскычтары жок экен, мага моун жасап берели. Мен моун жасап берели. Атайын, баскычы жок, бул заманбап телефон. Заманбап, кереги жок мунун телефону. Мага моун жасап бер. Ата, айтып атамга, муну оңдотсо болбойт. Оңдотконго Бишкекке барыш керек. Кантем, ай, нерем, ай. Мен сени кичинекей кезинде артыма өңөр барып, конфет жейм дегениңде. Айылдын четиндеги дүкөнгө барып, 20 алып бергем сага. А сен Бишкекке барганда эмне атасың? Таңны озура түшүп, жагат бер мага. Ата, Бишкекке алып барсам да оңдобойт. Мындай телефон чыкпай калганда. Чыгарткыла. Анын ошо жаңы эле телефон көтөрүңүзчү мына. Ооба ата, мына карасаңыз, бул телефондо камерасы бар. Bluetooth. Камерасынын кереги жок мага. Сонун нерселер бар. WhatsApp бар ата. WhatsApp-ынын кереги жок мага. Кереги жок эчтекен. Өзүмдүкүн жат берели. Тиги капарата дагы ушундай көтөрөт экен ата. Иә. Капарата так ушундай көтөрөт. Кошунага барбы? Жыргап көтөрүп жүрөт. Телефон аты эмне мунуку? iPhone. Үйрөтчү гана. Таң азырашы көп эле кнопка калып койбойм. Кетти окшойт, Алло, Соке. Оңке. Кандай? Жакшы, өзүң. Сенин методуң жактым мага. Балдарыма айтып телефон алдыртып алдым. Ай, алдырып үйрүндө. Мен сага ноутбук алдыртканды үйрөтөм. Жакшы, Эко Skype менен сүйлөшөбүз. Эмне кайып? Skype. Жакшы окшойт ошол, Видео. Мейли. Да. Өчүрүп атам, эдинче өкмөттүк эмес, өчүрүп атам. Да. Тизмеден чыкпайбыз, бюджетти да унутпайбыз. Канча? Кудай-ай. Чымбы? Майрамдык дастарконду жайганга көп коротуу кереги жок. Нектар солнечный болсо, бюджет аман. Шаттуу үй бүлөбүздө жаңылык. Табигый шире менен даамдуу Буратино солнечный. Келеңиз, баздырган коя. Кен мас болуп калдым, ичпеле коюнчу. Ты меня не уважаешь, что ли? Мен сени уважать этем, ичпеле коюнчу. Анда иштеге. Макул. Бу молодец. Кел. Жакшы жерде жашка. Жакшыба. Между первой и второй ичке. жакшы. Сага эмне каалайм мен? Узун өмүр. Чын ден соолук каалайм. Ден соолук болсо баары болот. Ошол үчүн эч качан сен ооруба досум. Кыргыздын жигиттери, биз качан эле бири-бирибизге мамилени ушу арак менен кылып калдык элек. Качан эле кыргыздар бири-бирибизге сый урматыбызды арак менен билдирип калды элек. Качан эле ушу арак менен ден соолукту санап калды элек. Жарабайт мындай. Жаке, базар жок дос болду. Базар жок болду. Сага да ал. Ишенте кеттим. Не? Ошо. Уктоотуп ойлондумбу. Ал. А булар Чика менен Актан. Бул 2 айылдык бала спорт боюнча комментатор болгусу келип кыялданып жүрүшөт. Бирок биздин каармандар айылда спорт аз болгондуктан башка окуяларга комментатор бола калышат. Көчө эмне кылган ана? Сен кеткенине кеткенбиз. Саламатсыздар, урматтуу айымдар жана мырзалар. Биздин Акшырда көчөбүздө жаңы коллекция 2017 жай коллекциясы. Караңыздарчы, бул Грац. Mucho gusto. Buon appetito. Белиссимо. Белиссимо. Бул коллекциянын аты Суу ханышасы.
Өздер көргөндөй суу бар, сулуу кыз бар, демек ысык көлдү элестетет. Жайында кийгенге бул аябай сонун ыңгайлуу. Колчалар болсун. Кийинки модель атым неле? Операция баштык. Чоку, устукан стайл. 5 бармак жытанат, босок жытанат. Бул стайлды кыз келиндер көбүнчө колдонот. Бул стилде айрыкча күз мезгилинде көрсөк бут аябай актуалдуу. Күз мезгили эмес, кыргыздар муну ар убакта колдонуп келген. Кийинки стайл. Өзүңүздөр көргөндөй, жигитос аля мучачос стайл. Бул стайлды кийген жигит өзүн абдан айгыр сезип калат, өзү кыйын сезип калат. Өзүңүздөр көргөндөй мына күйөрмандар менен учурашып атат. Күйөрмандары көп экен, өзүңүздөр көргөндөй. Көп атат. Оппа, мынакей. Дизайнер өзү чыкты. Кол чапкыш керек авторго кийинки стайл. Футболканы бирле убакта баш кийим кааттап футболка кылат. Бул стилдин аты бикини, главное курсак чекин. Бул өзүңүздөр көргөндөй баягы дизайндын аты мен дөкү. Месье Чика азыр саат 2:30 болуп калды. Демек мектеп окуучулары сабактан чыкты. Кийинки коллекция The Children Style. Алдына спортивный шым, үстүндө өзүңүздөр көргөндөй ак көйнөк жана пиджак. Демек акыркы сабагы физкультура болгон, кийингенге жетишпей калган аябай сонун ассорти деп аталган стайл. Биз сонун коллекцияга келдик окшойт. Парное дефиле. Жуптардын коллекциясы 2017. Биринчи дизайн. Өзүңүздөр көргөндөй бул стиль жакында жүрүп баштаган кыз жигиттер. Үйлөнөлүк. Анын артынан эле дароо эле келе атышат. Алар үйлөнүптүр, 5-6 жыл өтүп кетиптир. Өзүңүздөр көргөндөй, буларда баары жакшы. Ушуну менен бүгүнкү биздин показ мод коллекциясы бүттү окшойт. Барыңыздарга чоң рахмат, сизге чоң рахмат. Сизге чоң рахмат aka. Сиздин стилиңизди көрсөтүп койбойсузбу? Мындай эле сүйлөйм. Менин стилимди? Бул эми мындай, короче, мындай рваный да. Эми джинслар рваный чыкпады го. Мода. Мода. Бул рваныйды сөзсүз түрдө мындай рваный байбак менен кийишкен. Ошондой. Жай модный экенсиң. Ошондой. Бул Гемин. Геминдин тургундары бири-бирине сый-урмат менен сылык сыпайы, тынчтыкта жашашат. Бирок жумшак мамиле жашоодон тажагандар дагы бар. Бул болсо Акуновдордун үй бүлөсү. Бул үй бүлөнү кыйын, капкайнене башкарат. Мына кызым, бүгүн мен сага палас жууганды үйрөтөм. Менин методикам бар. Ошо методика менен жуйбуз. Ал кандай методика? Көрсөтөм азыр. Шланги бүтүн болуш керек. Бул болсо щетка. Муну болсо ар кандай стилде кармаса болот. Богомол. Маймыл. Биз болсо бүгүн ажыдар стилинде кармайбыз. Бул болсо илгертеден апа-бабалардан калган философия. Терең дем алабыз. Жаратылыш менен биргелешебиз. Тазалыкты сезиш керек. Паласты ылы ичиребиз дагы. Паласты түп-түз кылып жаясың. Палас жууганда эң маанилүү стихия бул суу. Суу менен килемдин ар бир миллиметрин суулап чыгабыз. Анан паластын ар бир миллиметрине кобра стилинде айна себип чыгабыз. Ар бир карышын колдаттык менен мындайынан дагы, туурасынан дагы тазалап чыгабыз. Түшүндүңбү? Мындайынан дагы кайра, мындайынан дагы. Түшүндүңбү? Ова. Түшүндүңбү дейм? Ова. Эми кезек эң маанилүү куралда. Швабра. Апа, швабра сынып калсачы, эмне кылабыз? Андай учурга чыны бар. Чыны. Швабранын жардамчысы. Рахмат, апа. Бирок менде башка методика бар. Биринчиден, терең дем алабыз. Анан телефонду алып чыгабыз. Автомойкага чалабыз. Сүйлөшөбүз. Алло? Саламатсызбы? Бир палас жууган канча болот? 200 сом. Рахмат. 200 сом. Бизде 15 палас бар. Ошонун баарын акчасын ким бермей келе?
Эркин берет. Ага, өз методикам бар. Қой тұрғыла. Терең дем алабыз. Бұл методиканы маға чоң апам үйреткен. Біріншіден баласт алабыз, анан түп-түз жаябыз. Маға деле мына қайненем үйреткен. Ошол эле методикада. Барлық эле ошол эле методика бар жардам берет кинге. Ай азамат ай балам. Тура кыласың. Кыргыздарда ырым-жырымдар, макал-лакаптар жана накыл сөздөр абдан көп. Бирок ошонун баарын ким жана качан ойлоп чыгарганын эч ким билбейт. Жакшы. Бул эмне аксак? Бул эмне мынтип атасыз? Ай, билбейм, жакшы болот да. Жакшынын белгиси. Жакшынын белгиси. Бармак демекчи. Өткөндө манжаларды ойлоп чыгып атканда мына могу манжага сөз аттаппай калбадык белек. Ошо бойдон аты жок болуп жүрөт да. Мына барныкы бар, чыпалак, ортон, сөмөй, бармак, мунун аты жок. Ойлоп тогуш керек анда. Ойлоп тогор. Ушуга аттап алчы. Чыпалакпы тиги болсо, сальталак. Забаду. Фуфайка. Шандарак. Жамбал бүбү. Зикана кумунга. Дыбада. Дембелан. Акыйы кырсыгынбей кале. Гискиняны куру. Кашкалдак. Аксакал тажап кеттим ай. Аттабыр, кеч кирип да кетти. Кечирип кетти. Не кылабыз? Тим эле койбой эле ошону аты жок эле боло берсинчи. Кийинкилер ойлоп бизден кийинкилер ойлоп тапсынчы. Аты жок бойдон кала берсин. Кала берсинчи ана. Буга чейинкилер таппай коюш керек. Жана сиз монтип атпадыңыз беле? Жакшы деп. Бул жакшы турабы? Жаман болгондо кантайбыз? Жакшы жок болсо жаман болот да. Бул жакшыны катып салыш керек анда. Жакшы бар, жакшы жок, мына катып салдым, жаман. Жаман бекен. Жаман көрүнөт экен аксак. Жакшы. Жакшы. Жаман. Жаман көрүнөт экен. Жок. Мен түшүндүм. Көрсө бул колдор менен көп нерсени билдирсе болот турбайбы? Мисалы, мына. Бул эмнени билдирип атат? Бул эмнеге окшоп атат? Уйга окшош экен. Уй. Мүйүздөрүнө? Анда неме экен, анда жанагы байлар бар го. Уйлары көп, бодомалы көп, жылкылары көп жана байлар бар го. Ошолордун ушинтип билдиребиз анда. Мактансын ушинтип. Ушинтип мактанат. Малым көп дегендей да. Уйлары көп. Мына ушу байларды билдиребиз. Байлар. Анда, сен кеташны. Кана. Бул эмне болуш мүмкүн? Бул окуп көрсөңөр мына. Ош түшүнүп билдирет экенбиз. Ош түшүнүп билдирели. Же болбосо мында ошто баары сонунда. Сонунда да ушуну билдирсет керек. Баары сонун. Мисалы үчүн тойдо отургандачы. Аялың алысыраакта отурат сенден. Отуруп алып быдылдап сүйлөй берет. Жагы тынбайт. Ошону бир манжа менен мындай оозунду жап деп көрсөтсөк кандай? Тура. Жанында досторуң отурса жанына барып айтканда туура эмес болуп калат. Кыйкырсаң да туура эмесмин. Бир кыймыл аракет менен. Көп сүйлөбө деген эми? Ошону ушуну менен көрсөтүп коюш керек болот. Оозунду жап, көп сүйлөбө. Алыстан эле Актан. Сасык тумоо пландарыңызды бузуп жатабы? Гриппомед Флю тез жана жеткиликтүү жардам. Гриппомед Флю. Бардыгы ойдогудай. Балык башынан деген макалды көлдүктөр жакшы билет. Так ошол ысык көлдүн айылдарынын бирин айтканынан кайтпаган айыл өкмөтү Бердигул башкарат. Келип калдыңар анан, отуруп калдыңар. Күз келип, тишим сатып карабайсыңбы булардай? Кандайсыңар анан, сүйлөгүлө. Я, Дыйкан, картошка саттың анан. Ай, Кудай буйруп, мына. Үч толу акчам, не? Ай. Мен айтпадым. Картошка тозам, картошка сарымсак. Жакшы, ай, куттуктайбыз, сен баарыңар эле. Ай, кычыралы. Я, тракторист.
Анан 95 куюп калдың тракториңе анан. Жыдырайып куюп калдың. Тегирмечи. Анан тиги высший сорт ун жап калдың анан. Кичине толуапсың го. Косак байлар. Анан эмне кыласың анан байманаттар, байлар карачы, кычырашып эле. Акча чачылып. Көчөдөн учурашпайт. Мурда сөп туратканда айлап кетти. Деп. Бердигул деп кал. Азыр. Дейли. Буту жерге тийбей басып калган, учуп калышат. Анан дыйкан. Эмне кыласың эми? Тапкан акчаңды. Эми Кудайга шүгүр таап койдук мына. Кудай буйрса үйгө бир жапжаңы импортный холодильник менен килейген лак кыйган телевизор алам мен эсрай. Жакшы. Карасаң, ушу байлар. Өздөрү ойлойт, телевизор, холодильник деп. Тимеле өзү эле айтып калчар эле. Кичинекей балдарга бала акчага жана качеле, пачеле салып берейин кичине. Мындай серкичектер салып бербейсиңер кичине. Өздөрүн ойлой эле карасаң. Жылкычы. Сиз эмне кыласыз? Мен Кудай буйрса уулумду үйлөнтөм го. Калың көпкө эстеди. Башкалам. Анан кимдин кызын алып бересиз анан? Доктурдун кызын алып берем да. Доктурдун кызын? Анын кызын эмне аласың? Мен кызымды эле алып бер да. Былтыр сенин кызың колун сурап барса бербей койбодуң беле өзүң? Эми ал башкада. Сүйүү деген бар, махабат деген бар, бири-бирин түшүнүү деген бар. Убакыт керек. Былтыр болсо, сенин балаң менен менин кызымдын социалдуу тең эмес болчу да. Түшүнбөсөң сен башкача жашайсың, мен башкача, манан бири-бирин түшүнбөй. Баягы 2 жаш күнөө элмес да туурабы? Быйыл теңбиз. Быйыл теңбиз туурабы? Теңбиз. Баары жакшы кычырап. Ошондон эми быйыл колсап келерсиң ойлонуп көргүлө. Макул эми, ойлонуп көрөлү эми. Ойлонуп көргүлө Куда, ойлонуп көргүлө. Эми айылыбыз буйрса бай. Байбыз барыбыз. Эми кичине биздин айылыбызга көз тийбесине бир мал жандык dursun. Түлө. Жакшы. Сенин байлар чечкиледи ага, эми сен. Биз кичине. Колдон келсе барыбыз чогул эле бир килейген эле бодомал уй соёлай. Мына жылкы союп кетпешчи. Өзү эле союп койчу. Ойлонгула, байкагыла, балки бир жылкы союсарбы, бирекичтиби. Сен болсо сен союсуңар да, силер байманаттар чечкиле. Биз болсо башка тиги жакта өкмөттүн иштери сөзгө, сен чечкиле эмне союсуңар? Бир тай союлу. Бир тай союлу. Картошка келби? Элде сурайлы эмне кесиң? Экинчи сен эмне кесиңер я? Күзлү. Ай. Силер мына быйыл картошка жакшы болдубу? Жылы бүткүл Кыргызстан картошка егет турат. Сен аны көрчү, биз айылыбыз менен чогуу бардыгыбыз пияз эгели. Туура. Мен быйыл жерди айы салып калып пияз билбейм. Ошондо жес. Буларды пияз эктеп коюп, биз картошка эгели? Жок. Бул шүмшүктөр бизди шүмшүктөп, бизди укпай, булар деген өзүрү каар эле картошка егишет булар. Булар картошка эккенде пиязды эч ким экпейт, пиязды биз гана эгебиз. Сенинби? Аны эми жыргатпайбызбы? Эмнеси жаман турак? Жыргатпай. Эми силерди бастыратканды карашы өзүнчө бир керемет. Байларды кармайбыз. Кете бериңиздер. Чоң рахмат. Жақсы тағыла. Салам. Жақсы. Ассалаумалейкум. Ох, ай. Чаватат, ай. 95. Çıkarılış kaldırmam Elliktegin aytkanın ettim Erkin sözdü aytkanı geldim Uğup жатсың жаңыланып Кыргызстандын өсүп бараткандан белги Камал багын ойлорго ден Күлкү менен күмөндөрдү жеңдин Өнөрүң болсо өргө чапкын досум ойлоп бостун элиң эмне дерин